Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү сабакты номер 5 Ленин атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Ботоева Айзада Туратбековна өтүп берет. Кыргыз тили жана окуу орус мектептери үчүн 2 класс. Саламатсыңар балдар? Маанайыңар кандай? Күн нурундай жаркырап, биз көңүлдүү, биз кунак. Биздин максат, биздин иш окуп, жазып, билим алмак. Демек, биз окуучу болгондон кийин балдар, эң биринчи максатыбыз эмне экен? Окуп, билим алуу экен. Демек, балдар, баарыңар бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Эгерде даяр болсоңор, китеп, дептер, калем сапты алып, ыңгайлуу отуруп алабыз. Балдар, бүгүнкү биздин жаңы тема жай мезгили. Сабактын максаттары: жыл мезгили боюнча алган билимдерди бышыктоо, сүрөт боюнча иштеп лексикаларды өздөштүрүп, ооз-эки кебибизде колдонуу, жай мезгилинин кубулуштарын аныктап, жай мезгилин билип алуу. Анда эмесе балдар, баарыбыз окуу китептин 96 бетин ачабыз. Табышмакты окуп, жантырмагын тапкыла. Коондарыбыз желелеп, сары гүлдөр ачкан кез. Сабиз пияз бар өскөн, кайсы убак ушул кез. Кана балдар, табышмакты табабыз. Ким табат? Жай, азаматтар. Демек, бул кайсы мезгил экен? Жай мезгили. Анда балдар, экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Тексттен айтылышы көрсөтүлгөн сөздөрдү таап, аларды жазгыла. Демек, биринчи сөз пияз. Айтылышы жазылганда пияз деп жазылат. Демек, айтылганда 5 тыбыш угулат кулабызга, себеби я йоттошкон тыбыш 2 үндү берет. Жазылганда 4 тамга жазылат, пияз деп. Кез. Демек, кез. К менен сыга басым жасалып жатат. Демек, бул кайсы сөз? Кез деген сөз. Демек, жазылганда кез деп жазабыз. Убак. Айтылышы убак, жазылышы убак. Кон. Айтылышы кон, жазылышы кон. Созулма о жазылат. Демек, бул сөздөрдүн жазылыштарын дептериңерге жазып алгыла. Анда эмесе жаңы сөздөр менен таанышабыз. Жайында. Жайында. Жайкы. Жайкы. Жыргап жүрдүм. Жыргап жүрдүм. Асман көгөрүп. Асман көгөрүп. Торгойлор, булбулдар сайрайт. Торгойлор, булбулдар сайрайт. Сууга түшүшөт. Күнгө күйүшөт. Көңүлдүү эс алышат. Сууга түшүшөт. Күнгө күйүшөт. Көңүлдүү эс алышат. Бул жаңы сөздөрдү балдар сөздүк дептериңерге жазып, жаттап алгыла. Анда эмесе балдар, 3-чү көнүгүүгө өтөбүз. Көп чекиттин ордуна жы тамгасы менен башталган сөздү коюп, сүйлөмдү көчүрүп жазгыла. Кана, жайлоодо жыргап жүрдүм. Демек, көп чекиттин ордуна кайсыл жы тыбышы катышкан сөздү коебуз? Кана, ойлонгула. Жайында, жайлоодо жыргап жүрдүм. Азаматтар, демек, жайында, жайлоодо жыргап жүрдүм. Баарыбыз бул көнүгүүнү дептерге жазып алабыз. Эми балдар, 4-чү көнүгүү диалогду окугула. Чыпалак бала жана Акылай. Акылай, балдар жайкы каникулда эмне кылышат? Жайкы каникулда балдар ысык көлгө барышат, сууга түшүшөт, күнгө күйүшөт, көңүлдүү эс алышат. Балдар, диалогду өз алдыбызча шериктерибиз менен ролдошуп окуйбуз.
Анда эмесе балдар 5-көнүгү үлгү боюнча диалог түзгүлө. Өз алдыбызча диалог түзүүгө аракет кылабыз. Кана, Асан, сен жайкы каникулда кайда барасың? Мен жайкы каникулда чоң атамдыкына жайлоого барамын. Жайлоодо эмне кыласың? Жайлоодо кымыз ичемин, ат минемин, эс аламын. Кана, 6-көнүгү өтөбүз. Кыш, жаз жана күз айларынын кыргызча аталыштарын эстегиле. Кана балдар, кыргызча аталыштарын билебизби? Кана, күз айларын эстейбиз. Кайталайбыз кана. Сентябрь аягуна, октябрь 9-дун айы, ноябрь 7-нин айы. Демек, кыш айлары: декабрь 5-тин айы, январь 3-түн айы, февраль 1-тин айы. Жаз айлары: март жалган кураан айы, апрель чын кураан айы, май бугуу айы. Балдар, өз алдыңарча кыш, жаз жана күз айларынын кыргызча аталыштарын эстеп, кайталап алгыла. Демек балдар, бир жылда канча мезгил бар? 4 мезгил бар. Алар кайсылар? Жаз, жай, күз, кыш. Биз бүгүн кайсы мезгилде өтүп жатабыз? Биз бүгүн жай мезгили өтүп жатабыз. Кана, баарыбыз эми текстти окуйбуз. Кулак салып угуп турасыңар. Мен окуп берейин. Жай мезгили. Жайында асман көгөрүп, күн жаркырап, аба абдан ысык болот. Күн узун, түн кыска келет. Мал жайлоого чыгат. Айран, сүт, кымыз көп болот. Бактарда торгойлор, булбулдар сайрайт. Балдарга жайкы каникул башталат. Алар ысык көлгө барышат. Сууга түшүшөт, күнгө күйүшөт, көңүлдүү эс алышат. Жай айлары: кулжа, июнь, теке, июль, башууна, август. Демек балдар, бул текстти өзүбүз 3 жолу окуп чыгабыз. Демек жайында аба ырайы кандай болот күн? Жайында күн жаркырап, абдан ысык болот. Күн узун, түн кыска болот экен. Малдар кайда чыгышат? Малдар жайлоого чыгышат. Эмне көп болот? Айран, сүт, кымыз көп болот. Бактарда эмнелер сайрайт? Торгойлор, булбулдар сайрайт. Балдарга жайкы каникул качан башталат? Балдарга жайкы каникул жайында башталат. Алар кайда барышат? Алар ысык көлгө барышат. Сууга эмне кылышат? Сууга түшүшөт, күнгө күйүшөт, көңүлдүү эс алышат. Жай айлары кайсылар? Кулжа, июнь, теке, июль, башууна, август. Демек, өз алыбызча окуп, билип алабыз. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду. Анда үйгө тапшырма. Жай мезгили жөнүндө айтып бергиле. Жай деген темада сүрөт тарткыла. Балдар, бүгүнкү тапшырма силерге түшүнүктүү болсо, саламатта калгыла.